Саламатсыңарбы балдар? Утмандуу күнүңөр менен. Балдар, баарыңар жакшы эс алып турдуңарбы? Анда эмесе силерге жагымдуу маанай каалайм. Бүгүн бизде балдар кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз зат атооштун жөндөөлүш типтери. Балдар, силер бүгүнкү сабакта зат атооштордун жөндөөлүш типтери боюнча маалымат аласыңар. Зат атооч сөздөрдүн жөндөөлүшүндө табыштык өзгөрүүлөргө дуушар болгонун байкайсыңар. Берилген мисалдар аркылуу улуттук баалуулуктарды сүйлөөгө умтуласыңар балдар. Балдар, жөндөөлүш деген эмне? Азаматсыңар балдар. Жөндөөлүш деген зат атооштордун жалпы эле атооч сөздөрдүн жөндөмө мүчөлөрү менен өзгөрүшүн жөндөөлүш дейбиз. Кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Алар төмөнкүдөй суроолорго ээ балдар. Аларды атап өтөлүчү: атооч, элик, барыш, табыш, жатыш жана чыгыш. Ал эми зат атооштун жөндөөлүш типтери төмөнкүдөй бөлүктөн турат балдар. Аягы үндүүлөр менен бүткөн зат атооштун жөндөөлүшү, аягы жумшак үнсүздөр менен бүткөн зат атооштун жөндөөлүшү, аягы каткалаң үнсүздөр менен бүткөн зат атооштун жөндөөлүшү. Аягы үндүүлөр менен бүткөн зат атооштор жөндөөлгөндө жөндөмө мүчөлөрдүн башкы табыштары толук сакталат. Сөздөгү жоон, ичке үндүүлөргө карай жөндөмөнүн үндүүлөрү кээде өзгөрсө, кээде өзгөрбөйт. Аягы жумшак үнсүздөр менен бүткөн зат атооштор жөндөөлгөндө айрым жөндөмө мүчөлөрүнүн башкы үнсүз табыштары гана жумшарып, калган жөндөмөлөрдө табыштык түзүлүшүн толук сактап, кээде үндүүлөрү өзгөрөт. Ал эми аягы каткалаң үнсүздөр менен бүткөн зат атооштор жөндөөлгөндө жөндөмө мүчөлөрдүн башкы табыштары каткалаң үнсүздөргө өтөт. Кана эмесе балдар, биринчи тапшырма. Төмөнкү сөздөрдү зат атооштун жөндөөлүш типтерине бөлүп жазып көрөлүчү. Кандай болуп бөлүнөт? Азаматсыңар балдар. Аягы үндүүлөр менен бүткөн сөздөргө көкбөрү, ордо. Аягы жумшак үнсүздөр менен бүткөн сөздөргө тогуз коргол, оромпой, упай, кыз куумай. Ал эми аягы каткалаң үнсүздөр менен бүткөн сөздөргө дүмпүлдөк, ак чөлмөк, жашынмак жана селкинчек. Экинчи тапшырма балдар. Төмөнкү сөздөрдү жөндөмө мүчөлөрү аркылуу ар бирин жөндөп чыгабыз. Ал эми үйгө тапшырма балдар. 254 көнүгүү. Балдар, көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.